Арбаңыздар, урматтуу калкым. Кудайдын колдоосу жана сиздердин мага болгон ишенимиңиздер мага күн сайын күч кубат берип жатат. Элдин үмүтүн актоо мен үчүн эң башкы максат. Мен Ойтемиров Махмуд Гиесович Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына өз талапкерлигимди көрсөтүп жатам. 1993 жылы 20 майда кызматкерлердин үй бүлөсүндө төрөлгөм. 2009 жылдары Бишкек шаарында мектепти кызыл аттестат менен аяктадым. 2009 жылы Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин юридикалык колледжге тапшырып, укук таануу адистиги боюнча 2012 жылы кызыл диплом менен бүтүрдүм. Ошол эле университеттин юридикалык институтунда 2012 жылдан 2015 жылга чейин юриспруденция адистиги боюнча эң мыкты көрсөткүчтөр менен жогорку билим алдым. 2018 жылдары экономика багыты боюнча Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинде экинчи жогорку билимин ийгиликтүү бүтүрдүм. Ал эми азыркы учурда ошо Кыргыз Республикасынын Илимдер академиясынын аспирантурасында Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын өнүктүрүү боюнча кандидаттык диссертациянын үстүндө эмгектенип келем. Эмгек жолум тууралуу айта кетсем, эмгек жолум 2013 жылы ошо Кыргыз улуттук университетинин юридикалык институтунун студенттик сенатынын координатору болуп иштөө менен баштадым. Андан соң ошол 2015 жылдан тартып эмгек жолум ошо Чүй облус жана Бишкек шаарынын адвокаттар коллегиясында улантылып, адвокаттын жардамчысы кызматын аркаладым. Ошону менен бирге эле Кыргыз улуттук университетинин юридикалык институтунун ошо конституциялык жана административдик укук кафедрасында студенттерге сабак берип келдим. 4 жыл мугалимдик кесибин аркаладым. 2018 жылы Кыргыз Республикасынын эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинде министрдин жардамчысы кызматында эмгектендим. Андан ары ошол 2019 жылдан тарта ошол эле министрликте эмгек башкармалыгынын башчысы болуп тайындалдым. 2022 жылдан тартып азыркы күнгө чейин Жазира Travel компаниясынын башкы директорунун. Үй бүлөлүү 2 кыздын атасымын. Мен чоң жоопкерчиликти сезүү менен сиздерге элиме кызмат кылайын деп мамлекетке кызмат кылууга белимди бекем байлап, алдыңыздарга шайлоо алдындагы программамды кыскача сунуштап өтүүнү уруксат берсеңиздер. Депутаттык талапкерге болгонго чейин эле мен эл менен көп жолуктум. Баарлашканда негизги 5 көйгөйүн байма-бай угуп келем. Аларды кантип четсе болорун изилдеп бир нече сунуштарымды даярдадым. Ошол сунуштарымды депутаттык мандат менен ишке ашыруу толук мүмкүн экенин сиздерге айтып кетейин. Ошол эле учурда тилекке каршы программамда көрсөтүлгөндөй эле Баткен районунун таза суу маселеси, сугат суу маселеси оор бойдон калууда. Кыргыз Республикасынын президенттин жарлыгы менен 2040 жылга чейин Кыргыз Республикасында улуттук суу стратегиясы кабыл алынган. Былтыр билесиздер, суу таңкыстыгы болгон. Бул стратегияны алкаганда президент былтыр 2024 жылдан тартып сууну суткалык тескөөчү БСР деп коет. Жана сууну декадалык тескөөчү бассейндер менен бассейндер курулуу тапшырмаларын берип келген. Аталган жарлыкты ишке ашыруу үчүн мен депутат катары Баткен облусунун өзгөчө макамын эске алуу менен коңшу мамлекеттерден көз карандысыз суу менен камсыз кылуу маселесин көтөрүп, кошумча каражаттарды Кыргыз Республикасынын бюджети жөнүндө мыйзамды кароодо Баткен районуна киргизүү үстүндө болгон аракетимди жумшап, элибиздин сугат маселесин чечүүгө шарт түзөм. Ошол эле учурда 2026 жылга чейин Кыргыз Республикасынын калктуу конуштарын ичүүчү суу жана камсыздоо жана саркынды сууларды чакыруу системаларын өнүктүрүү программасын ишке ашыруу боюнча иш чаралар планында Баткен району боюнча бир дагы сөз жок. Болгону Баткен шаарындагы ичүүчү суу жана камсыздоо, канализация системаларын куруу жана реабилитациялоого 386 миллион сом бул Евразия банкы тарабынан каралган. Мындай көрүнүштү оңдоо үчүн Баткен районуна көңүл буруу маселесин өкмөттүн алдына коюп, аркасынан түшүп, чечкенге бүт аракетимди жумшайм.
Экинчи бул көйгөйлүү маселе, урматтуу калкым, бул жөлөк пул боюнча көп маселелерди угуп келебиз. Баткен районунун тургундары минималдуу киреше боюнча чектөөлөрдөн улам мамлекеттик үй бүлөгө көмөк жөлөк пулун жеткиликтүүсүз экендиги боюнча өздөрүнүн нааразычылыктарын билдиришип келишет да. Мына тактап айтканда, мына жолугушууларда жергиликтүү тургундар иш жүзүндө мына үй бүлөгө көмөк жөлөк пулун алууга мына бир канча себептерди белгилеп келишет. Ал себептер кайсылар? Мына жалпылап айтканда, мына үй бүлөгө көмөк жөлөк пулуна муктаж жарандарды аныктоодо белгиленген эң төмөнкү кирешенин өлчөмү бул 1000 сом. Бул жашоо минимумунун өлчөмүнө туура келбейт. Кепилденген минималдуу киреше боюнча белгиленген талаптар жана жогоруда айтып кеткен маселелерди эске алуу менен бир канча себептерден улам жөлөк пулдан баш тартуу бул калктын нааразычылыктарын арттырууда бүгүнкү күнгө чейин. Ошондой эле мына аз камсыз болгондор боюнча жөлөк пулдун толук даректүү берилишин камсыз кылуу үчүн жашаган жери боюнча каттоо талабы, ошондой эле ижарага алып батирлерди ижарага алуусу, жашаган жөлөк пулга муктаж аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү даректүүлүгүн аныктоочу механизмдерин киргизүү зарыл экендигин белгилеп кетким керек. Жөлөк пулга муктаж болгон айрылуу үй бүлөлөр үчүн мамлекеттик жөлөк пулдардын баардык түрлөрүн даректүүлүгүнө байкоо жүргүзүп, оптималдаштыруу жеткиликтүүлүгүн механизм жакшыртуу боюнча үй бүлөгө көмөк жөлөк пулун алууда жогоруда айтып кеткен көйгөйлөрдү жөнгө салуу боюнча конкреттүү иш-чараларды көрүүгө мен күчүмдү жумшайм. Ошо менен бирге эле министрлер кабинетинин 2018 жылдын 29-июнундагы 307 Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамын ишке ашыруу тууралуу токтомунда белгиленген кепилденген минималдуу кирешенин 1000 сом өлчөмүн карап чыгып, жашоо минимумунун өлчөмүнө жакындатууга тиешелүү токтом долбоорун иштеп чыгууну демилгелеп, тийиштүү мыйзамдарга өзгөртүү киргизүүнү жогорку кеңештин кароосуна чыгарам. Ошондой эле Баткен облусунда коопсуздукту камсыздоо кылуу жана социалдык экономикалык өнүктүрүү боюнча мамлекеттик программаны ишке ашырууга 2022 жылы 500 миллион сом өлчөмүндө каражат каралган. Бирок районубуздун өнүгүүсүнө бул албетте жетишсиз. Ошондуктан депутат катары мен инвестицияларды тартуу жолу менен районубузда экономикалык абалын жакшыртууга толук аракеттеримди көрөм. Жана программамда айткандай эле 5 ири долбоорго инвесторлорду алып келүүнүн үстүнөн иш алып барам. Бул ишке сөзсүз түрдө азыркы өзүңүздөр билесиздер, Кыргыз Республикасынын президентине караштуу инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин аракетин күчөтүүгө толук аракетимди жумшайм. Алар менен тыгыз иш алып барып, ошо 5 ири долбоорду ишке ашырууга бел байлайм. Жаштардын демилгелерин өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүү жана жаштар арасында ишкердикти активдүүлүктү стимулдаштыруу максатында Кыргыз Республикасынын жакынкы күндөр кабыл алган жаштар жөнүндө мыйзамынын аткарылышынын парламенттик көзөмөл жүргүзүп, ушул мыйзамдын 9-беренесин ишке ашыруу, аларды туруктуу, жаштарды туруктуу колдоону көрсөтүү, аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү, пенсионерлерди жана майыптарды колдоого багытталган социалдык программаларды жана иш-чараларды өткөрүүнү камтыган Кыргыз Республикасынын калкты социалдык жактан тейлөөнүн негиздери жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүү киргизүү демилгесин чыгарам. Урматтуу шайлоочулар, кадырлуу калкым, Баткенде көйгөйлөр абдан көп, бирок азыркы күнгө чейин Баткендин үнү мамлекеттик жетекчилигине жетпей келет. Анын себеби дегенде бийликтин же чөнтөктүн камын эмес, элдин камын ойлоп, калктын камчысын чапкан эл өкүлү жок болуп келет. Эгерде Кудай буйруп, мени колдоп депутат болуп барып калсам, сиздердин үнүңүздөрдү күнү түнү тынымсыз трибунада айтып турууга мен өзүмдүн убадамды берем. Менин бюллетендеги номерим 4.